кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Ошентип Таир Анакунов 3-чү, Арсен Достанов 9-чу, Иса Усенов 12, Егор Мамыт ошондо башкыруучу. Азыр алыстан сокку, дагы бир сокку, жана дагы бир сокку. Үстүн жана карасаңыздар кандай жогорку ылдамдык менен бара жатат. Пас берүү керек. Гол. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай жогорку болуп эсептелет. Бир караганда чакан бойлуу оюнчулар атаандаштарга салыштырып, ой, кандай сонун гол! Ал жакта өзүнүн оюн көрсөтүп атканын алыстан сокку. Калыс реакция кылган эмес эле. Оң канат ачык, сол канатка берди. Жана көрүнүш орун алды дагы. Азыр Марлен Низамов тепкен тобу дарбаза. Сол канатка. Караңыздарчы. Ледер алган жок, караңыздарчы. 3 оюнчу жолун тосуп турат. Бирок алар дарылап өтүп кетти. Пас бергенге гана жаллап такалабы же чүйгө сапаралабы. Мына ошол суроого жооп. Жекеме-жеке азыр. Ой, кантип гол киргизе. Вакыт бүттү. Мына Сары Өзү жаллап аттын оюнчуларын тааныштырып атабыз. Алыстан сокку. Жаныс Рамазан Максатов 18, Эламан Токтогулов 6, Эмир Абдилаев 1-чи, жана гол ал учурда. Жаллап 16-чы номерде, жана Алмаз Турдалиев 20-чы номер менен. Азыр сонун пас, гол. Ошентип Сары Өзүн кайрадан ал 10 Ислам Асанакунов 3-чү номерде. Азыр дагы бир сокку. Чын жогорку ылдамдык менен каршы чабуулга бараткан эле. Жакшы, сонун гол. Кайсыл жагынан өтүп кетти, кантип өтүп кетти. Жаллап дагы деле топту өз кармагында алып жүрөт. Пас сол канатка. Сокку, гол. Мынакей. Жумуштун баарын өсүп келе жатканы албетте кубандырбай койбойт. Кыргызстандын ар бир регионунда ушундай күчтүү командалар болушу керек дегенче азыр гол, бир голду демек кыскартканга жетишкан. Ой, караңыздарчы, топко эле ойнобойт беле. Караңыз, ошонун жыйынтыгы, бирок кечирди. Сары Өзөндүн оюнчусу азыр теңелип кете жаздаган эле. Ой, кантип өтүп кетти, атаандаш тешелеп өтүп кеткендей болду. Гол ал учурда. Чабуу өзү соккузатканга бир аз ылдамдык жетпей калат деп кооптонду окшойт. Дагы бир жекеме-жеке. Жана дарбаза. Албетте финалдык ышкырыкты күтөлү. Бирок ошол учурда деле азыр тирөөчкө тийип кайтты, бирок сирена жаңырды. Жаллап